Учакты басып алуу. Бул кино чыныгы окуя негизинде көркөмдөштүрүлүп тартылган. Ачык асман. Түштүк Кореянын аскер учкучтары асман тиреп учуп жүрүшөт. Ар түрдүү маневр жасап, аскер кызматкерлеринин көңүлдөрү ачык. Капыстан рациядан бул машыгуу эмес, тез кайткыла деп буйрук келет. Аскер учкучтары жаңы тапшырма алат. Алдыда Түндүк Кореянын аба чеги. Ичи толо жүргүнчүлөрү менен жарандык учак Түндүк Кореянын аба чегине карай учуп баратат. Аскердик аба күчтөрү ага арка кайтууга буйрук берет, бирок ал аткарылбайт. Кайсы бир маалда аскердик жана жарандык учактар жанаша учуп теңделишет. Аскер кызматкери пилоттун кабинасында жалгыз экинчи учкуч отурганын көрөт. Дароо тааныйт. Резервдеги аскер учкуч Мин Су. Жерге конуу буйругуна акырын башын жок дегенсип кыймылдатат. Учкуч Мин Су дезертир болуп Түндүк Кореяга качып баратат деген божомолго келишет. Мына, жарандык учакка от чыгарууга буйрук келди. Бирок аскер учкучу бир нерсени шекшеп, учак ичинде бир нерсе болду деп божомолдоп, буйрукту укпай, от чыгарбай коет. Чындыгында эле экинчи учкуч Мин Сунун башына террорист пистолет такап турган. Жарандык учак Түндүк Кореянын аба чеги арасын ашып өтөт. Ичинде 51 адам бар эле. Буйрукту аткарбаган эки аскердин бири бир айга жумуштан четтетилет. Экинчиси Тэйин кызматтан кетирилет. Тэйин бөлмөдөн чыгып баратканда аскер башчысы суроо салат. Үй бүлөңдө бардыгы канча адам? 20 киши. Эми 20-ны 51-ге көбөйт. Сенин акылсыз боорукердигиң үчүн ушунча адам азап чегет, деп узатат. Чоң жалсалды жашыруу үчүн рапортто учкучтун аткычы иштен чыккан деп жазышат. Түндүк Корея жана Түштүк Корея мамлекеттеринин ортосунда 51 адамды өз өлкөсүнө кайтаруу жөнүндө сүйлөшүүлөр жүрөт. Акыры жарандар Түштүк Кореяга кайтып келишет. Тилекке каршы чыныгы азап алар үчүн эми башталат. Кайтарылып келген баардык жарандар убактылуу камакка алынып, иликтөө иши козголмокчу болот. Андан тышкары алардын үй бүлөлөрү дагы текшерүүдөн өтүш керек болот. Экинчи учкуч Мин Су акталып чыгат. Баягы жумуштан кеткен аскер Тэйин Мин Сунун үй бүлөсүнө карылашып турат. Чек ара, элдер чуулдап кайтып келчү туугандарын күтүп турушат. Аскерлер коштоп, жарандар келатат. Арасында экинчи учкуч Мин Су көрүнбөйт. Көрсө, Түндүк Корея 39 гана кишини кайтарууга макул болуптур. 7 жаран, 2 учкуч жана 2 учак кызматкерлери тизмеде жок экен. Күтүп турган туугандарына кайтып келгендер менен учурашып сүйлөшүүгө тыюу салынып, бардыгын ишиктөө үчүн кармашат. Келгендердин айтуусу боюнча ал жактан 11 адамды бөлүп белгисиз тарапка алып кетишиптир. Ошентип, кайрылып келген 39 жаранды автобус менен алып кетишет. Туугандары чуркап кыйкырып, ыйлаган бойдон калышат. Мунун баарын көрүп турган Тэйин аскер башчысынын акыркы сөздөрүн эстейт. Жүрөгү сыгылып, кайгыга чөмөт. Арадан 1 жыл өттү. Тэйин жарандык учкуч болуп жумушка кирген. Капитандын биринчи жардамчысы жана экинчи учкуч. Азырынча өз алдынча жарандык учакты отургузуп көрө элек, бирок капитан мүмкүнчүлүк берем деп убада кылды. Жаңы кызматында чогуу иштешкендер аны болгон окуя үчүн жактыра беришпейт, ишенишпейт. Учак капитаны менен Тэйин ошол күнү болгон окуя жөнүндө ой жүгүртүп турушат. Мин Су сенин устатың болгон үчүн ок чыгара алган жоксуңбу деп капитан кызыгат. Анда Тэйин: жок, учактын жүргүнчүлөрү үчүн. Мин Су башын жок деп чайкап, жүргүнчүлөрүнө коркунуч келтиргиси келген жок. Ким билет, ошондо мен учакты атып түшүрсөм, ал адамдар тирүү калар беле, деген оюн айтат. Сөз адам өмүрү жөнүндө болгондо тез чечим кабыл алуу кыйын. Ошондо сен туура эмес чечим кылгансың. Бирок жарандык учкучтун көзү менен карасак, туура деп баамдайт командир. Аэропорт. Элдер чык болуп Сеулга кетчү учакты күтүп турушат. Ошол мезгилде учакка билеттер оруну жок сатылчу экен. Аэропорттун учакка өтчү эшиги ачылып, элдер бири-бирин жөөлөп, түртүп чуркап барышты. Эки-экиден талашып орундарды ээлешти. Учак асманга көтөрүлдү. 1971 жыл 23 январь саат 1:07 өттү. Эки кишилик орунда улгайган аял тобун кармап отурат. Сеулда ооруп калган кызына баратат. Жанында анын окуясын угуп, кара тору, узун бойлуу жаш жигит отурат. Апасы каза болуп, байкесине баратыптыр. Ал жигит ордунан акырын туруп, чөнтөктөрүнө жашыруун гранаталарды салып, баягы улгайган аялды карап: "Сиз кызыңызды эмгиде көрөсүз", дейт. Пилоттун кабинасын көздөп басат. Аял аң-таң болуп түшүнбөй отуруп калат. Пилоттун кабинасынын эшигине кичинекей жаргыч чаптап күйгүзүп, колундагы гранатанын чегин жулуп, учак маршалынын көзү ыргытат.
Өзү коопсуз жерге үтүрөйүп жашынат. Маршал бомба деп кыйкырып пистолетин алып жетишпей, граната жарылып, пистолети колунан ыргып. Аны менен катар пилоттун кабинасында эшиги да бырчырап жарылат. Учак ичи ызы чуу, кыйкырык. Маршал жана капитан жаракат алышат. Жарылуунун кесепетинен учак бийиктикти жоготот. Учкучтардын тажрыйбасы, чеберчилиги, кайраты жана өздөрүн жоготпогондуктары үчүн гана учак кулабай асманга көтөрүлөт. Экинчи учкуч тейин артын карайт. Эшик жок. Элдер эсин жоготуп субайган бойдон. Күтүүсүздөн кара туру жигит граната кармап кабинага кирип келет. Океан тарапка бургула. Менин айтканымды кылсаңар эч ким жапа чекпейт, деп талап коет. Учкучтар анын талабын аткарууга аргасыз. Жарылуу болду. Салонду текшерүү керек, деп учкучтар да талап койду. Граната жарылганда салондун түбүнөн бир тикет эшик пайда болуптур. Аба ысып кирип атат. Жарадарлар бар. Колдо бар нерсе менен чечки убактылуу бүтүлөт. Учкучтар рациядан жардам суроого үлгүрбөй калышат. Учак Түндүк Кореяны багыттап учат. Басып алуучу террорист Түндүк Кореяда байкесине баратыптыр. Мындан 1 жыл мурун учакты Түштүк Кореядан басып алып, Түндүк Кореяга алып келгендиги үчүн террорист 2 миллион акча алган деген гезиттин барагын көтөрүп алыптыр. Ал дагы 2 миллион алып булуттук баатыр болом деген ою бар экен. Салондо отургандар жөн карап тура албай, баскынчыны куралсыздандырып токтотууга аракет кылышат. Кармашуу башталат. Баскынчы жеңилейин дегенде жерден маршалдын пистолетин таап алат. Өлүмдөн коркуп элдер четтенет. Каршылык көрсөткөн адам бутуна бычак жейт. Баскынчы байкабай турганда Тейин учак көрсөткүчтөрүнүн бирин акырын сындырып коет. Капитан анын оюн дароо түшүнөт. Түндүк Кореяга жеткенче бардыгынын документтерин жок кыл, кайра кайтпай калышыбыз мүмкүн, деп стюардессага буйрук берилет. Жүргүнчүлөр паспорттарын тытып жутуп, документтерин жырта башташат. Бул өзгөчө полиция, прокуратура жана мамлекеттик кызматкерлер үчүн өтө кооптуу эле. Баскынчы аларды карап, өткөн күнү эсине түшөт. Убагында улуу агасы Түндүк Кореяга качып, коммунист байкең менен катышың бар деп, полиция кайра текшерип, апасы экөөнө жашоо бербей, акыры жалган жалоо менен камакка алыныптыр. Түрмөдөн чыгып, үйүнөн алда качан өлүп курттап кеткен энесинин сөөгүн таап, өзү кремация кылганга мажбур болуптур. Түштүк Кореяны жек көрүү ушул себептен окшойт. Салондо ызы чуудан пайдаланып, Тейин акырын эскертүү сигналын күйгүзүп коет. Баскынчы кабинага кирет. Күйүүчү май төгөндү, шашылыш конуу зарыл. Түндүк Кореянын Абамекинине өттүк, деп өзү сындырган көрсөткүчтү көрсөтөт Тейин. Бөйрөккө таялган пистолетке карабай, бийиктикти ылдыйлатып конууга аракет кылат. Тилекке каршы капитан алган жараттан эки көзү көрбөй Тейин жалгыз болот. Мурунку салондо тополоңду пайдаланып, билгизбей учакты артка буруп коюшкан экен. Баскынчы муну билип калса, өлүм күткөнү анык экенин түшүнүп турушат. Мына, баскынчы Түндүк Кореяда эмес экенин түшүндү. Жинденип, гранатанын чекасын жулуп, алдыда отурган жаш курсант балага карматат. Колуңду алба, жарылат, деп эскертет. Баланы кабинага түртүп жөнөйт. Учкучтардын учакты көтөрүүнү талап кылат. Жаш баланын жалдырап шолоктоп ыйлаганы жүргүнчүлөрдүн өмүрү. Айла жок. Тейин учакты кайра асманга учурат. Асманга көтөрүлгөн соң Тейинди эскертүү иретинде бутка атат. Бул баскынчы террорист коммунист атка конуп, жаш чагынан ур тепки жеп, азап чегип, мектепте куугунтукталыптыр. Түндүк Кореяга барып баатыр болуп жашайбыз. Бул кишилер үчүн өз жаныңды кыюу бекер. Мага кошул, деп экинчи учкуч Тейинди күндүрө баштайт. Тейин жүргүнчүлөрдү калтырып экөөбүз эле кетели дейт. Дал ушул учурда Түштүк Кореянын аскердик аба күчтөрүнүн учактары коштоп жетип келет. Себеби жарандык учак ачык зонага өтүп кеткен. Тейин акырын рацияны билгизбей кошот. Аскердик аба күчтөрү ок ачат. Абал кырдаалдайт. Түндүк Кореянын аба күчтөрү чектен өтсө атып түшүрөбүз деп даярданып атышкан экен. Учактын кыймылдаткычын атууга мүмкүнчүлүк болбой, учакты ракета менен атып түшүрүү буйругу келет. Аскер учкучу жарандык учакта отурган Тейинди дароо тааныды. Рациядан тезинен коңгула, силерди атып түшүрүү буйругу келди, деп эскертет. Учкучту террорист басып алганын түшүнүп, ракета менен жарандык учактын ортосуна учуп, аттырбай тоскоолдук жаратат. Капитан чечим кабыл алды. Түндүк Кореяга өтпөйбүз. Тейин учакты жардыр. Элдин сөөгү өз жеринде калсын. Туугандары коштошуп калсын. Аскери сербетчилерин башкарып жүргөн тажрыйбалуу Тейин учакты катуу ылдамдыкта артка бурат. Учак силкинип,
баскынчы кулап түшөт, пистолетин жоготот. Башкарууну көз көрбөгөн капитанга берип, өзү баскынчы менен кармашат. Атылган октун үнү чыгат. Баскынчы жарадар, колунда граната. Жаратын кармап тийинди көздөй басат. Артынан дагы бир нече жолу ок катары атылат. Бул маршал эле. Баскынчынын жансыз денеси кулап түштү. Колунда гранатасы түшүп, тейин аны басып чыгылат. Катуу жарадар болот. Учак дагы жабырланды. Маршал менен стюардесса арам тейинди жетелеп ордуна отургузушат. Учак абалы начар, тез авариялык конуу керек эле. Кыймылдаткыч иштебейт, күйүүчү май түгөндү. Тейин эсин жоготуп кайра өзүнө келип штурвалда отурат. Ый жаш жүргүнчүлөр бири-бири менен коштошуп атышат. Тирүү калышаар бекен. Учак көл жээгинде кумга араң сүрүлүп барып токтойт. Ар кайсы жерде учактын сынган бөлүктөрү жатат. Шашылыш эвакуация башталат. 58 жүргүнчү аман-эсен жерге түшөт. Пилоттун кабинасы кайгылуу күйүү. Тейин ордунда отурат, жансыз. Оор жаракаттан көз жумду. Капитан көз көрбөйт, бирок стюардессанын шолоктоп ыйлаганынан Тейин каза болгонун дароо түшүндү. Биринчи учак кондурушуң менен эң мыкты, деп жашыкап отурат. Эпилог 1971-жылдын 23-январь. Корея Airlines'тын учагы Чода пляжында авариялык конууну ишке ашырды. Учактын 58 жүргүнчүсү жана экипаж мүчөлөрү тирүү калды. 2 адам каза болду. Баскынчы жана гранатаны өз денеси менен тоскон экинчи учкуч. Алган жараттарына карабай, биринчи жардамчы Ли Хейин авариялык конууну ишке ашырды. Бул коммерциялык авиацияда мурун болуп көрбөгөн прецедент болуп калды. Ал эми 1969-жылы ордалган 11 киши эч качан үйлөрүнө кайтып келген жок.